Жайында Сеулда арзан 3-4 доллар эле турган коомдук бассейндер иштетилет. Көбүнчөсүн Сеулдун мэриясы иштетет, Ханган дарыясынын четинде. Алар жөнүндө өзүнчө айтып берем. Бул видеодогу бассейн болсо, биз жашаган район иштеткен бассейн Сеул мэриясынын бассейндерине караганда кичирээк жана кымбатыраак экен. Иштөө сааттары дагы башкача. Мисалы, Сеулдук бассейндер жумасына 7 күн эртең менен 9-дан кечки 10-го чейин иштесе, бул Янжедеги бассейн шейшембиден жекшембиге чейин 10-дон 4:45ге чейин эле иштейт экен. Дүйшөмбү күндөрү дем алыш күн. Кирүү акысы Сеул коомдук бассейндерине 5000 вондон болсо, Сочогу бассейнге бир адамга акысы 7700 вон төлөп кирмей, кичирээк балдарга арзаныраак. Көбүнчө Янже районунда үй бүлөлүүлөр жашаган үчүнбү, бул бассейн кичинекей балдарга арналган. Бассейндер терең эмес, ар кандай фонтан, батуттар менен экен. Бул бассейн менин үйүмөн 10 минут басмай дистанцияда эле болгонунан келип мен дагы ушундай күн ысыкта калкып сергип жатып келдим сууда. Сууда болсо байкашымча жалаң эле ата энелер кичинекей аллейлер менен жүрүштү, и арасында болсо мен. Бирок ушундай күн ысыкта, тем более үйүмө аябай жакын болгондуктан күнүгө деле келсем жарашчудай. Кийинки видеолордо Сеулдун шаардык бассейндерине барып келгени жөнүндө айтып берем.